Ketkim gelip otadım. Bir yaka kömböpümden sağımak dura iyilağımam geldi, iyiladımam. Ömürgü geldim, özüngdü gördüm. Ukama o orumun tigizbeyinde şu karlar uyga kelip oturam. Ata-enemiz bolbay kalat eken, bolup kalat eken. Bu karlar uy bolbasa biz qayerga barat elek? Çoğun rahmat, radyosuzu. Atting, musikalık sabadım yok. Kuş koşa uçadığa kanadım yok. Arnasam demin. Эки үч бала уруп койгон да өзү бирөкөө чынымды айтсам өзү көрөсө да көрмөкмүн ушуну. Ушундай баягы катуу бала элем, анча-мунча күч бербейт элем деп өзүм охранада окуйт элем, ошо бүткөн баягы чоңдорго анча-мунчасыга телехранительде болуп жүргөн баягы охотторго барып. Turmuşqa sürüp öksügön кезде özüңsүң тирек энекем күнүм ер жеттим бүгүн алайын колго ата журт жүгүн апа ким менин. Meni şu yaka gelip sizden kaparağız. Çakırıp otat. Dese keliveriptim sile. Geleyim ketelbey oturam. Ketişim gerek var orada. Mama havası çakpay etet da. Bir жериңиз ооруп турат. Her yerim ağrıyıp, vuktay elbey çıkıp otam. Ketkim gelip otat. Bir yaka kömböpümden kırtayganda kıyım bol otat da yok. Yerim elime geçişim gerek bol otat. Öktügen canda bölüm var dedi. Kokus canınız pürttep çıkışsa men hiç kimni görmey kalam da. Turu. Oşun için men şu üyümün canında tuğanlarımın aldığında ölüşüm gerek. Эми сиз кетирген менен азыр кыштын күнү сиз өзүңүз бара албайсыз да, сизди келип алып кете турган адам болсо, Yok da ama o yerden alıp gide turgan yoktu, yok da. Ayakta bolunu bari gelet ele de. экөөңүз бар экенби? Ökam geç de. Gelmekte. Эргин эле түйүп сүткө кемирет көкүрөгүн күйүттүптү каралдым мени багат десе керек качандыр жатканыңда түйүлдүктө чыга албай кусалыктын камагынан чарчаган үндөр чыгат тамагынан эсти жеп өз балдарын таштагыча энени өпсө боло таманынан соккон жел сооруткон суу аяп турат бүктөлгөн белин азап таяп турат чөбөрө жетөлөөчү колдорунда чириген жалгыз гана таяк турат каралык башкарууда гүл өмүрдү көөдөмдө угутубуз түгөндүбү ташташат буюмөңдө кереги жок төрөгөн үчүн эле күнөөлүүбү тунарган көз айнегин үмүт басып турмуштун татаалдыгын үйүп жатып о балам дейт экен го эне байкуш от менен баратса да күйүп жатып сиңирип көкүрөккө бата демин сезимин балдарыңдын ката дейин оорубай өмүрүңдү өткөрөгөр ордуна балдарыңдын ата дейин ордуна кыздарыңдын апа дейин. Биз кайрымдуулук коомдук фонду ушундай бизде кыргыз коомчулугунда ушундай фондду негизги максатыбыз ушундай жардамга муктаж үй бүлөлөргө кол сунуп ушул бир сиздерге окшогон аталарыбыздын батасын алуу, кыргыз эч убакта бир жаман жолдорго барган эмес, ушундай бир урматтоого же болбосо ушундай бир чакырыктарга ушундай бир жакшылык кылып, кичине болсо да кубаныч тартуулоого аракет кылып, Кудай буйрса ушул жолдо бел байлаганбыз. Анан ушул иштерибизди жасап атабыз. Эми биздин ушул эжеке менен да бүгүн эртең менен сүйлөшүп, бул жерде кандай муктаждыктар бар, ошолордун баарын сурап, ошо сиздерге да ыраазычылык билдиребиз эжеке. Ушул жерден келип көрүп алып, мынакей могу жерде ушундай жетекчилигиңиздерге рахмат. Сиздерди ушундай жылуу жумшак алып отурганыңыздарга сиздерге дагы ошол жерде кызмат кылып аткан баардык биздин эжекелерибизге, энекелерибизге, аталарыбызга рахмат. Ошол жерде ушинтип
биздин аталарды апаларды өз кучагыңыздарга алып жакшынакай мээрим төгүп жылуу жумшак кармап ушу сиздер кызматтасыздар. Ушу Алла ыраазы болгон болсун. Анан сиздер дагы баягы бир ушундай нерседе кайдыга карап сырттан туруп албастан эми биз колубуздан келишинче мына ногуну алып сиз эсептесеңиз канча метр болот экен эже? 95 метр болот. Ошондо тапшырып коюңузбу бирден колдон. Бuyurun. Мына апаларга берейин. Siz Recep Bey'e şımda. A какой размер? Ар бир размерлери өзүнчө расталат, анан размерлери бар. Siz atalardan. Колдон неме болсун, размерлери бар. Ya размерді ашайық қой. Кейін алмаштырып Алмаштырды. Дангор. Посмотрите, если маленький, поменяю. Вот. Сіздер қанша шумақ келдіңдер? Biz көп бәдемді Я вам поменяю. Сейчас. Вот такие. Вот такие дайте. Бобра это. Вот пошире. 56-й, вот, пожалуйста. А 80 дайте. Да, можно. Ай, балам, нормально. Bu 54. размер, апа. Да, да? Так. Размер, посмотри, какой. Вот размер. Рима, ты получила? 56 размер нормально? 56 нормально. Ай, ошо, бул галенти макинени арасында ана На, 58 год. Вот это хорошее платье, вам хорошо будет. Но клинка наденешь. Это сидел, что сидят как раз было. Не размер, надо это же. А вот это ему. А вот хорошо. Ну-ка, Паша, у тебя вот это вот хорошо. Урматтуу мекендештер, биз ушул Кудай буйрса Бишкек шаарындагы Карлар үйдөбүз, Сычкада жайгашкан. Биз бул жерде колубуздан келишинче баягы чет жактан мынакей алыстан сиздер жөнөткөн мекендештер, кийим кечелер, аманат кылып жөнөткөн кийимдер бар. Ошолорду биз колубуздан келишинче өзүн дарегине жеткирүүнүн аракетиндебиз. Биздин апаларыбыздан келип акыбалын сурап, Балдар. саламатсызбы? Кандай сезер? Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Жақсы. Көзім көрмей қалдым. Өмірлі болғылар. Бақтылы болғылар. Сіздерге игілік. Амин. Дағы елде бұшындай балдар болып. Соқшоң қырлар қылап. Сіздер кейбегіле, Кудай буйрса биз колубуздан келген аракетибизди жумшайбыз. Мен көзім тақыр көрген болам. Ömür versin, birge okşoğun baldarınız göbeysin. Айтқаныңыз келсин. İşinlerge ilgilik aldığına yöpteyin. El için işteyle. Буйрса, Кудай буйрса аракет кылабыз. Okşoğun karlarga kayrımda olgur aldığına Буйрса, yöpteyin. Кудай буйрса. Жакшы туруңуздар, оозуңуздар буйрса. Так, bu 54. Yakar. Перестань, пожалуйста, вам Наташа. На, 54 тебе возьму. Ваша здоровья. Спасибо. Doktor ata. Anam geliyor. Evet, 13'e gir. 13 секунд. Потапов.
Велик. Велик-то что вот тут? Почему не спустились, велик? Почему не спустился велик? Маленький размер, великий. Тоқтан деген бірге Тиген алып. Розябина, вы отдыхаете, что ли? Вот здесь вам к нам гости пришли. Вам подарочки принесли. Большое спасибо вам, деточки. Да благословит вас Господь. С Богом. Ну, кофта зрения, напомню. Вот вам кофточку новую, хорошую принесли. Летом будете одевать. Спасибо, Пожалуйста, спасибо. вот вам ручки. Спасибо, деточки, спасибо. Благословит вас Господь. С Богом, чтобы у вас было всего-всего всегда больше. На столе на вашем. Всегда была пища. Да благословит вас Господь, деточки. Спасибо. Пожалуйста. Бека, так-то жоқ. Бека, еттеді. Внизу же. Женщину апарып кетейік. Бека. Апам ұқсай жатыр, ұқсай жатыр. Енді отырсыз ұқсаулы. Майку еттеп қойсам, бағылыңнан көтеріп кетпейді. Бағылыңнан көтеріп кетпейді. Biz kelip kaldık Kıra Buyursa. Biz kelip kaldık sizlerge. Aklarımızdan surap keteyin de geldik. Allah razı olsun, ömrün olsun, Oy baba жақсы дейді ғой. Алыстағы мигрант болып иштеген, мекеннен четте жүрген балдарыңыздар бар, қыздарыңыздар бар. Кыргыздын намыстуу уул кыздары бар. Анан ошолор мына бүгүнкү күндө мындай сиздерге жакшы бир кийимдерди салышат. Өздөрү ушул кийимдерди сатышат да. Анан ушундай кийимдерди сиздерге атайын өзүбүз колубуз менен алып келип берип, эне батасын алайлы деп аракет кылып жүрөбүз. Ошон апаларыбыздын батасын алайлы деп. Абайлаңыз. Ушул балдарыңыздарга, ошол жакта иштеген кыздарыңыздарга Кудай буйрса, Соның көйнекке. Жайында киіп аласыз. Халадок екен. О, нейін айналайындар. Сіздерге жалпыңарға ұлы қыстарын ұсын өмір берсін Алла Тағала. Елімізде тыныштық болсын. Ол елдің ішінен, қалай қатқычынан қалған жарыңар менен, балдарыңар менен, досторыңар менен, аға туған жерге жеріңер менен бақыттылы болғыла. Бақытқа бассын, қыдырдағысын, ойлаған жақсы тілектеріңерге Алла Тағалам беттірсін алдыңа дейін. Бізді сыйласаңар, Құдай сіздерді сыйлап тұрсын. Жақсы болуға оғыла. Ден солығыңар чың болсын. Жақсы тұрыңыздар. Рахмат қылсын. Бабрай, бұл кемпірім таң атпай, барлық тауытыға тұрып алып, үйші прат. Karşılayıyor. Домой. Как раз екен, е? Çene alғамыз ба? Ішіне тартыңыз. Ең о, мына топтара олды. Ровно екен да, ошо Так, все тартасыз ба? Үйдері. Мүйерді мұндайлы кесіп қойыңыз все. Все, мына. Да, это нам вот привезли. Какой красивый, да? Надо выше сюда пойти. Урматтуу мекендештер, мына биз бүгүнкү күндө ошол Фучикада жайгашкан карлар үйүндөбүз. Ушул салынган немелерди, паластарды биз колубуздан келишинче ушул нерсеге муктаждык экен. Анан бул нерсеге бизге азыр кол сунуп, бизге туш тараптан колдоо көрсөткөн мекендештер, сиздерден Алла ыраазы болгон болсун. Биз сиздерден келген аманаттарды ушундай бир өзүнүн дарегине жеткизүүнүн аракетиндебиз. Кудай буйрса, бул жерден көргөн көздүн, адамдын жүрөгүн оорта турган тагдыр карыганда берсин дөөлөттү, жашында берсин мээнети дейт. Бирок бизге бүгүнкү күндө бул жерде дөөлөттү карлыкта эмес, кайгыда отурган аталардын Да, а лестница равна 30 метров. 15 метров. А мен не
Tamam. Moğol'un Görüşkün günün saltanat Görkünden gün ay jaltanat Görkün sonun canaşıp Bölmek köyünden baltamat Bölünmey gitsen sen oğlum İyigide gönlük takdir gösterler yaşadı Yolukkan günün saltanat Çoğdurağın gelbetinden Çoğursun ayrın jaltanat Çoğurar atlattın kıvasap Yolukta koysun altınım İyidir yoşun bay gösterin yaşadı Hurmatlı atalar, sizler keyvеңіздер. Алла Таалам кандай нерсени тагдырга жазган болсо айла жок көрүш керек болот аны. Биз колубуздан келбей турган нерсе экен тагдырда жазылган нерсе. Анан биз ушу бул биринчи жолу эмес, Кудай буйрса келип турабыз сиздерге. Анан ушундай не керек болсо керектүү нерсеңиздерди мүмкүнчүлүгүңүздүн болушунча, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша келип кол сунуп турабыз да сиздерге кыскасы. Сиздер аман эсен болуңуздар, тынч болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Aman sen olsun. Allah'a baktım olsun, geleceğin olsun. Dünyadan emne yaxşılık kalırsa yaxşılıkın vardı sizlerge kaldı. Onun yerine Haklığa yaxşılıktan aytkanыңыз yaxşılıklar. Assalamu alaikum, hurmatlı mekemdeşler, hurmatlı büyük tuğanдар. Biz bugün күндө кайрымдуу болуп коомдук фонд деп негиздегенбиз. Негизги максаттардын бири биз ар дайым айтабыз сөзүбүздүн башында биздин ушул кылган жакшылыктарыбыз ушул Кудай ыраазылыгы үчүн жасалып келет. Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Бирок биз бул маселени жарыя кылып, кандайдыр бир деңгээлде чагылдырып атканыбыздын себептери бар. Себеби мына сиздер бул карыялар үйү. Бир курорт эмес, же бир эс алуучу жай эмес. Бул жерде бүгүнкү күндө очередте турат биздин аталарыбыз. Кыргыз качан гана атасын көчөгө таштады эле. Кыргыз качан гана апасын ыйлатып көчөгө таштады эле. Таштаган эмес, андай таштаган тарбияны берген эмес кыргыз. Ошон үчүн мына ушул жерде өзүңүздөр мына ичинен көргөн аталарыбыз, апаларыбыз жатат. Ошол бир жүрөктү оорутарлык. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү дейт. Биз дөөлөттү көрө турган учурда бүгүнкү күндө небере жетелей турган учурунда, небере жытын жыттап отура турган учурунда тагдырдын буйругу экен. Мына ушул жерде жатышат канчалаган аталар. Эгерде тарбияны биз бүгүн балдарыбызга, келечек жаштарга тарбия бере албасак, биз толук мүмкүн, эгерде балким биз да ушул жака келип калышыбыз толук мүмкүн. Анткени себеби биз тарбия бере албай аткан адамдардын катарында болуп аткандыктан ушундай сыяктуудай көрүнүштөр көп. Эми бул жерде жаткан аталарыбыз татмакай аталар отурат. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошон үчүн ушундай жерге биз дагы кайдыга карабастан келип, ушул эртеңки тагдырды эч ким биле албайбыз. Балким эртеңки тагдыр кандай болот, Аллах Таала кандай жака өзгөртүп коет, муну Кудай билет, баардык нерсе Кудайдан. Ошон үчүн ушул жерге мына бүгүн алып келген кийим-кечелер, ушул алыс жактан бизге жөнөткөн мекендештер, Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Мынакей Сургуттан келип атат кийимдер. Новосибирскиден, Киселевский шаарынан келди. Киселевский шаарындагы ошол Киселевский шаарындагы биздин мекендештер, ошол диаспора башчысы биздин бир туугандарыбыз ошол жактан жөнөткөн. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Мына сиздердин берген кийимдериңиздер мына өзүнүн дарегине жеткизип атабыз. Анан бизге демөөчүлүк кылгандар, бүгүнкү күндө биз ар дайым айтып келебиз. Биз бир адамдардын даражасын көтөрүү үчүн, же бир алардын атын чыгарыш үчүн эмес, биз ушул жолдо иштерди жасап келебиз. Мына бизге ушул бүгүнкү күнү алып келип, ушул жака аманаттарды алып келгендигибиз мына ар тараптан бизге колдоо көрсөткөн Германияда эмгектенип ошол жактан өз эле тиричилигин кыла бербестен ушундай мекенин сүйгөндүгүн, элин сүйгөндүгүн
мындай билсек болот, мына ушундай биз кол сунуулардын аркасында. Германиядан алыста жүрсөңүздөр дагы жакындан колдоо көрсөткөн мекендештер, Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Хамза Умаров деген биздин мекендешибиз, ошол жактан спорт немеси менен машыккан биздин мекендешибиз бар экен. Аллах сизден ыраазы болсун. 100 евро салган. 100 евро салган. Сахалинден Жоки Садыков деген мекендешибиз 500 рубль салды. Новосибирскийден Мирзаева Назира эже 2000 рубль салган. Хабаровский край, Комсомольский, на Амуре фирма Велестрой деген ишканада бизден фирмада иштеген биздин кыргыз балдар жамааты бар экен. 10200 рубль салган. Парпиев Садык 1000 рубль салыптыр. Ушул жерден салынган аманаттар мына бүгүнкү күндө сиздер көргөн карыялар үйүндө жана балдар үйүнө жана башка бизде муктажда турган канчалаган үй бүлөлөр биз колубуз менен жеткизип алып барып берүүдөбүз. Анан биз ушул нерселерди колубуздан келишинче аракет кылабыз. Аллахтын ыраазылыгы үчүн көп жакшы иштерде биз себепкер болушту насип кылсын деп Кудайдан тилейбиз. Анан урматтуу бир туугандар, мындай чакырыгыбыз ар дайым. Биз кыргыздын уулдары эч убакта бир дагы кыргыздын көчөдө ыйлап жүрүшүн каалабайбыз. Бирок каалабай эле отуруп албай аракет кылайлы. Кылып аткан аракетибизге ар тараптан колдоо көрсөткөн ар бир мекендешибизге Алла ыраазы болсун. Биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз мындан да курчусун, мындан да бекем болуп көптөгөн жакшылыктарды жасаштыкты бизге насип кылган болсун. Ар дайым ушундай көп жакшылыктарды кылууга биргеликте Аллах бизге насип кылган болсун.